Мен Молдакунова Гүлайым Эшмамбетовна, Казыбек айылындагы Казыбек жетинчек балдар бакчасынын жайлоо бала бакчасынын жетекчисимин. Жайлоо бала бакчасына 2011 жылдан бери чыгып келатабыз. Быйыл 8-нчи жолу чыгып атабыз. Пробуй турчу. Мен Аскарбек кызы Мунара, тарбиячымын, кесиби мугалим. Биз 2011 жылдан бери 2011 жыл жайлоо бала бакчасына чыкканбыз. Негизи бала бакчада кезектешип чыгабыз. Быйыл 2-нчи жолу чыгып жатам. Жайлоо бала бакчасына биз үй бүлөбүз менен келебиз. Үй бүлөбүз менен жолдошум, 3 эркек балам бар, апам болуп чогуу келебиз. Андан сырткары 2 тарбиячы келебиз, жардамчы Нурай. Болото Нурай экөөбүз быйыл чыктык. Эми бул жерде малчылар бири-биринен алысыраак отурукташат. Себеби мал бири-бирине кошулуп кетпесин. Анан жай талашып тиги жакшы семирбей калат деп кичине алысыраак отурукташат. Быйылкы келген жерибиз бул Арпанын Дөң булак деген жайлоосу. Анан бул жер мурдакы келген жерлерибизге караганда климаты өтө татаал экен. Себеби бир эле күндө 4 мезгилди көрсөк болот экен. Кыш, жаз, жай, күз. Бир эле күндө ошондой погоданы көрсөк болот. Мына көбүнчө түштөн кийин шамал болуп турат экен. Кээ бир балдар боз үйдү көрбөгөн балдар бар. Кээ бир балдар жылкыны көрбөгөн балдар бар. Ошону саап атканына кызыккан балдар бар. Уйду кантип жанагыдеки сүт кайдан келерин, каймак, айран, сүзмө, курут кантип алынаарын билбеген балдар бар. Чукулдере биздин дагы неберебиз бир күнгө келип кетти да бул жерге, ошо шаардык. Ошол келип ушул жерде керели кечке эшек минди. Pasen, çay için. Ой, чу. Sen ne yapıyorsun? Sen alırsın. Çıkar. Ol, hadi şuraya. Akırırla baktırır. Haklı mı? Bak yaxşı oynam, yaxşı geldiler. Melis. Melis. Бала бакчага биз жаңы келгенде мустер заставадан келип атышты да, аларды ошо 6-8 километр деп атышат.
Ошол жактан өздөрү алып келип атышты, 2 машина менен алып келип атышты. Өздөрү ата-энелер келип күтүп туруп атышты. Анан чукул боз үйдөгүлөр бизге чукул жерделер жөө эле келишет. Улам алысырактар ат менен жеткиришет, ата-энелер жеткирет. Чоңураак балдар өздөрү келишет. 12, 11, 10 жаштан өйдөкөлөр өздөрү келет. Кичиректерин алып келишет. Ат менен алып келишет көбүнчөсүн. Болот деген балбан кандайсың? Токто, Yığırba tutaya kokko kiş var. Cığırbasına ile. Эми жайлоодо бул бала бакчанын уюштурулушу жайлоодогу балдар үчүн эң жакшы шарт болуп эсептелет. Себеби жайлоого келген, ар тараптан келген балдар, ошо жайлоодогу малчылардын балдары, ошолордун баары тең ушул жайлоо бала бакчасына келип өздөрүнүн жайындагы каникул учурундагы өздөрүнүн билимдерин жогорулатып, ал турмак тамга тааныбаган кичинекей 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар дагы келип ушул жердеги толтура оюнчуктар менен ойноп кетишет. Чечип кире койгула. Бирет тискиле. Кандайсыңар балдар? Саламатсызбы? Жакшысыңарбы? Каникул жакшы өтүп атабы? Маанайыңар жакшыбы? Анда бири-бирибиз менен жылмайып учурашалы, бири-бириңерди карап күлүп учурашкыла. Жаштыкпы? Келгениңерге чоң рахмат, кол чабыңыз келдиңер. Азыр жайлоо бала бакчасында негизинен балдарды бул этнопедагогика, кыргыздын баалуулуктарына, ошо кыргыздын улуттук жүзүн, улуттук баалуулуктарын унутуп калбасын, ошол максатта үйрөтөбүз. Атайын бул жайлоо бала бакчасына келүүдөн мурда биз 1 айлык окуудан окуп келебиз. Бул жерден программа атай түзүлөт, ал жерден бекитип берилет. Ошол программа боюнча балдарга окутуп үйрөтөбүз. Ордо. Бешташ. Мушук чычкан. Терек көктерек. Кайсына? Апа, колун ушунай чыккан. Акчөлмөк. Балдарды ошо 3 жаштан баштап 14 жашка чейин да бул жерде бала бакча эмес, өнүгүү борбору. Мектепте окуган балдар каникулда унутуп калбасын. Маселен, ошо балдардын программасын биз билебиз, астыдан чанан китеп окутабыз минутага чейин 2-3 класстарды, эсеп чыгартабыз, сүрөт тарттырабыз. Мен өзүм бул жерге биздин айылдан бул жерге чейин бир 80 километр, 82-80 километр жер. Ошол жерге мен өзүмдүн эле расходум менен ошо эң чоң жардамчым, мени ошо колдоо көрсөтүп, ушуга чейин колдоо көрсөтүп жүргөн өзүм жолдошум, өзүбүздүн үй бүлө. Биздин бала бакча, айылдагы бала бакча ачылып атканда мен 6 жылы бекер иштеткен. Айлыксыз иштегем. Мен жолдошум сен иштебесең эч ким макул болбойт экен, иштегиниң деп туруп эле мени айлыксыз иштеткен. Ал эми биздин бала бакчанын жалпы ачылганына 15 жыл болду. Ал эми жайлоо бала бакчасына чыга баштаганыбыз быйыл 8-жылга келди. Анан келип кеткеним мен өзүмдүн эле үй бүлөмдүн каржылоосун. Ай, балдарым жакшыбы, кандайсыңар? Жакшыбы? Эмне оюн ойноп атасыңар бул жерден? Кандай оюндарды үйрөндүң? Шаардагы балдар менен бул айылдагы балдардын ушу бала бакчага келгендеги айырмасы ошо шаардыктар бул кыргыздын үрп адаттарын, кыргыздын салт санааларын үйрөнүп кетишет экен ушул жактан. Ал ушул эле жерден бала бешикке салганды кандай салыш керек? Бешик деген эмне экенин билбеген бар кыздар балдардан.
Баласы бар. Кана курча. Чагы мендеге бөлөшөт. Мен семинардан кийин аягы кызыгатышат. Бөлөшүп. Балаң уктап алды, ойгонду. Бул эмне? Соскасы. Соска. Сен ойноп атасың. Медина кана? Жап Бетин жаап. Биздин эле айылдын балдары эмес, чет мамлекеттен келгендер, башка шаарлардан келген, эс алып келген балдардын баары тең келе беришет. Биз ылгабайбыз, силер келбегиле, биздин өзүбүздүн балдар келсин деп айтпайбыз. Ошолордун баары тең келип, ушул жерге ойноп, жакшы нерселерди үйрөнүп, анан кетип турушат. Анан ата-энелер дагы аябай кызыгышат. Аябай жакшы турбайбы, жакшы экен деп. Ошон үчүн бизди жылга талашат да, жайыт комитетине айтышат. Жок, быйыл бизге алып келгиле деп ошентип айтышат. Анан ошол жайыт комитети өзү баягы расписаниясын түзүп койгон. Быйыл бул жерге баргыла, быйыл тиги жерге баргыла деп ошентип өзү ошол жерге көчүрүп алып келип, кайра өзү көчүрүп алып кетет. Жамгыр жайт, мөндүр жайт, кар жайт, шамал болот, чагылган болот, азыр жазайбыз, келгиле. Жамгыр жады кылабыз. Дыбыр кылабыз. Жамгыр жады, дыбыр угулсун мага. Мөндүр жады. Кар жады, чагылган. Анда силерге азыр мен кол кап деген жумла окуп берем. Илгери токой четинде бир абышка жашачу. Анын бир ити болот. Бир күнү токой аралап жүрүп, абышка колгабын түшүрүп алат. Бул жерге телефон тартпайт. Биз телефон менен байланыша албайбыз бул жер менен. Анан балдар телефонду унутат экен бияка келгенде. Азыр карап көрсөң, шаар эмес, айылдын балдары деле ошо бирден эле телефонду чуккан баланы көрөсүң. Ал телефондон таптакыр алыс болуп калат. Ал бул жерге келген балдар китепке кызыгышып, китеп окушат экен. Чычкан чуркап баратып колгапты көрүп калды. Ой, рас болуп атабы? Бул колгапка жашап алайын. Ой, бул колгапта ким жашайт? Мен чыйылдак чычканмын. Мен мактанчак коёнмун. А сен кимсиң? Мен эчкимин. Мени дагы киргизип алгачы. Макул. 2 болгон жакшы, 3 болгон андан да жакшы. А мен көп жал карышкырмын. Өзгөчөлүгү эң биринчиден эле балдар менен жакындан болот экенсиң, жакындан сабакта жакындан өтүлөт, бири-бирибиз менен улуттук оюндарды ойнойбуз. Менин атым Байболот, мен 12 жаштамын. Мага болсо садикке келип, балдар менен ойногон, анан китеп окуган, сүрөт тарткан жагат. Анан коон избей деген оюн бар экен, ошону ойногон жактым. Бияктан болсо мурунда сүрөткө эле тарта алчу эмесмин, сүрөттү жакшы тартып калдым. Көптөгөн оюндарды билчү эмесмин, көптөгөн оюндарды билип калдым азыр. Дагы болсо жакшы болмок. Бүт атпай. Да көпкө чейин ойноп, күзгө чейин дагы эс алып алып анан кетейин деген болчумун. 3 сааттык эле биздин программабыз. 3 сааттан кийин үйлөрүнө кетишет.
бирок кээде баягы кичирээк балдар курсактары ачат бул жерде. Биздин курсагыбыз ачып атат, нан жегибиз келип атат, кымыз ичкибиз келип атат дейт. Анан биздин ошо тарбиячыбыз өзү жөн эле ушул жерге жеке эле ушу бала бакча үчүн эмес, өздөрү эс алганга дагы аракет кылышып, бээсин саашат, уюн саашат. Анан ошол бээнин сүтүнөн, кымыздан балдарга берип, өздөрү жасаган нандан дагы балдарга беришет. Анан кээ бир балдар түштөн кийин дагы 3 саат бүткөндөн кийин да кызыгып калып калышат. Негизинен мен бала кезимден эле биз жайлоого чыкчубуз. Ата-энем менен жайлоого чыгып жүрчүбүз. Бул бирдей алып кетиш оор деле болгон жок. Расписание болуп атпайбы, 10-1-ге чейин балдар менен алектенебиз, андан кийин үй жумуштары менен кайра эртең сабакка даярдануу. Бирок бир бош убакыт болгон жок да. Дайыма эле ошо алактап атам, сабактар менен, балдар менен. Түштөн кийин да балдар калып калышат. Аларды сөз карап туруш керек, баягы коопсуздугуна жооп беребиз, балдардын ден соолугуна жооп беребиз. Жанагы 15-жылга чейин чындыгында айлыксыз эле өз демилгебиз менен эле тарбиячылар менен макулдашып эле, анан тарбиячыларыбыз жылыга очередке коюп эле өздөрү келип кетишчү да. 1,5 айдан келип кетишчү. Анан бизге 15-жылдан бери бул Роза Отунбаеванын фондуна киргенден бери айыл өкмөттөрүн кошо чакырып, силер жардам беришиңер керек деп ушинтип айткандан баштап, айыл өкмөттөрү дагы бизге кызыктар болуп, анан кийин ушундай болду да. Анан бизде айлык, тарбиячылардын айлыгы мындай азыр отпускада учурда. Анан 1 ай районодон айлыгын кадимкидей эле иштеген айлыгын төлөп берет. Андан кийин баргандан кийин, айылга көчүп баргандан кийин отпускага чыгат, отпускасын алат. Анан кичине ошондо бир сентябрдын бир 10-15-терине чейин алар эс алышат. Себеби отпуска учуру болуп калат да. Ошондой кылып анан өзүбүз ылайыкташтырып, аларга дагы ушундай жакшы шарт түзүлүп калды. Мурда 1,5 айга келчүбүз, ушу 3 жылдан бери, жок, быйылдан бери эле 1 айга көчтүк. Себеби тарбиячылардын дагы үй бүлөсү, өздөрүнө кичине шарт түзбөсөк, алар да жайында эс алышы керек да.